Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде актуалдуу маек берүүсү. Бүгүн биз берүүбүздө Баткен облусунун кышка карата даярдык иштери туурасында кеп кылмакчыбыз. Буга чейин министрлер кабинети тарабынан 2024-2025 жылдын күз-кыш мезгилдерине даярдык көрүү боюнча жалпы республика боюнча штабтар өткөрүлүп, жерлерде иштердин жүрүшүн көзөмөлдөө боюнча бир нече ирет жыйындар өткөрүлүп келген. Ошол иштердин алкагында Баткен облусунда кышка карата даярдык кандай жүрүп аткандыгы боюнча биз атайын бүгүнкү маегибизге коноктор чакырганбыз. Анда эмесе алгач сиздерди ушу коноктор менен тааныштырып кетсем. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн экономика жана регионду комплекстүү өнүктүрүү бөлүмүнүн баш катчысы Тажибаева Чынара Эргешовна жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Баткен облустук бөлүм башчысы Исаев Мукадас Сапарбаевич. Саламатсыздарбы? Маегибизди алгач Чынара Эргешовна сизден баштасак, мына бүгүнкү күндө Баткен облусунда кышка карата даярдык иштери кандай жүрүп атат? Жакшы болот. Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин 2024 жылдын 28 майындагы 265 токтомуна ылайык токтомун аткаруу максатында ыйгарым укуктуу өкүлдүн атайын буйругу менен 155 буйругу менен штабтын облустук штабтын курамы, иш-чарасы жанагы тапшырмалар бекилген. Процедуралык маселе тартипке ылайык ошол иш-чаралар район шаарларда бет бар жакта өткөрүлгөн. Анан кийин кышка даярдык боюнча иштерди биз тараптан монитор жүргүзүлүп, анализделип, ал эмелерди жыйынтыктарын облустук штабтын жыйындарында талкууланып, анан кийин кошумча да тапшырмалар берилип аткан. Бүгүнкүгө чейин 4 жолу штабтын отурма өткөрүлгөн. Андан тышкары 18 августта Сүлүктүү шаарында көчмө жыйын сыяктуу штаб өткөрүлгөн. Жалпы облустун көмүргө керектөөсү бүгүнкү күндө бир область боюнча 130-135 миң тоннадай болот. Бирок бизде областта өндүрүлгөн көмүр андан 3 эсе, 4 эсе көп казып алынат. Эми кышка даярдык боюнча бизде өзүбүздө көйгөй жаралбайт деген ишенич бар. Мына бүгүнкү күндө Баткен облусуна ушул көмүрдү кайсыл аймактардан ташып келинет? Негизинен 35% эми жалпы өндүрүлгөн көмүрдүн 35% бизде жанагы Самаркандек Сүлүктүү Лейлек зонасында өндүрүлөт. Анан кийин 65% көмүр бизде жанагы 5 бел алма көмүр кенинде, бул негизинен Кадамжай районунун Майдан айыл аймагында өндүрүлүп келет. Ошол цифрага келип эме кылсак, такалсак, ошол бүгүнкү күндө 178 тонна, 8 айдын ичинде өндүрүлгөн 8 айдын ичинде өндүрүлгөн 178 миң тонна көмүр, бул негизинен Баткен Лейлек Сүлүктүү зонасында казып алынган. Апрель айынан алып караганда 117 120 деп округлять 120 миң тонна көмүр ошол өндүрүлдү деп айтсак болот. Ал көмүр негизинен ошол 2024-2025 жылдын күз-кыш мезгилине багытталган көмүр деп айтсак болот. Ички керектөөбүз бизде жалпы экономика тармагы калкы ички керектөөбүз 130 деп эме кылып атабыз. Анын ичинен калктын керектөөсү 97 же 100 миң тонна көмүр. Калк кышка жанагы турак жайларын жылытууга иштетет деп эме кылабыз. Анализдер келди. Ошол. Мына сиз азыр айтып кеттиңиз, биздин көмүр өндүрүүбүз керектөөбүздөн 3-4 эсе көп өндүрүлөт депчи. Анан жыл сайын эле ушул кыш келаткан мезгилде, кыш мезгилинде эң чоң көйгөй бул көмүрдүн баасы. Ушул көп маселе жаралат ушу көмүрдүн айланасындагы маселе боюнча. Мукадас Сапарбаевич, мына сиз айтсаңыз, быйыл көмүр бизде канча сомдон болот? Азыр алдын ала ушул эсептөөлөр жүргүзүлүп, анын көмүрдү ушул баасын чектөө боюнча кандай иш-аракеттер болуп атат сиздер тараптан? Рахмат сурооңузга.
Бүгүнкү күндө биздин Баткен облусундагы көмүрдүн бааларга карап кетсек, министрлер кабинетинин 2013 жылдагы 8 сентябрындагы 455 токтому чыкканда, ошол 455 токтомунда азык-түлүк, социалдык азык-түлүк товарлардын баалары көргөзүлүп тизмеги бар. 16 тизмектен турат да бул. Азык-түлүк товарлары жана азык-түлүк товарлары эмес. Ошолордун ичинде ошол көмүр бар да. Ошол көмүрдү быйылкы жылы ошол 15 сентябрдан Кыргыз Республикасынын экономика министрлиги жана коммерция министрлиги тарабынан 78 буйругунун негизинде жөнгө салуу киргизилди. 15 сентябрдан кирсин деп. Ошол буйрукту биздин монополияга каршы кызматы тарабынан 53 буйрук менен бизге аткарууга келди. Ошол 53 буйруктун негизинде биз 2024 жылдын 13 сентябрында биз буйрук чыгардык. 19 буйрук менен ошол Баткен облусунун район шаарларына, мисалы ошол эле Сүлүктүү шаарынан карап биз ошолордун эсептик расчетторун эсептеп чыгып, өздүк наркын белгилеп, чектик деңгээлин карап чыгып, Сүлүктүү шаарына 6,5 сом БР маркасындагын бекиттик да, бул тыңгакталган, каптаган. Ал эми БК-сыны, БК маркасыны 9 сомду бекиттик. Ошол эле Разаковго болсо 7,5 сом, БК маркасындагы болсо 10 сом. Баткен шаарына БР маркасындагы 7,5 сом, 8,5 сом болду да, 8,5 сом. Ал эми БК маркасындагы 11 сом. Кадамжай менен Кызылкыя шаарларына БР маркасындагы 9,5 сом болду дагы, БК маркасындагы 12 сом болду. Бул боюнча биз бардыгына биринчиден ушул өзүбүздүн Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым өкүлү Абдикарим Алимбаевичке биз кат менен маалымат катары ушул буйруктун чыккандыгы боюнча биз жөнөткөнбүз 13 сентябрда. Ошонун негизинде бүт район шаарларга бул кеткен. Андан тышкары биз өзүбүздүн иш-чараларды баштап, кече жакында ошо Сүлүктүү шаарынан баштап ошол буйруктарды чыккан бааларды ошолор өздөрүнүн баягы сатып аткан көмүрдү сатуучуларга именно өздөрүнө барып жеткизип, алардын ошол чектен ашпашына айтканда кабарлоо, уведомление бердик да, чтобы эртең кийин келгенде ушундай баалар өсүп кете турган болсо, биз жоопкерчилигиңерди карап, биз айыппул салабыз деп бардыгына эскертүү бердик. Ошол боюнча биз Разаковго да келип иштеп, бардыгына эскертүү бердик, мындай уведомление. Баткен шаарына, Кадамжай шаарына, бардык облустун шаарларына кечеги күнү акыркысы Кызылкыя шаарында барып, ошол уведомление берип, ошол приказдарды жеткирип, айтып, өздөрүнө кол койдуруп, эскертип. Бирок бир катар карап чыкканыбызда бүгүнкү күндө баалар туруктуу. Ошол эле Кызылкыяда 9 сомдон сатылып атат БР маркасындагылар. Ал эми кече Кадамжайда биз көргөнүбүздө да өзүбүз барып, ошол 9 сомдун кальмёндо сатылып атыптыр. Каптан. Баткенде бүгүнкү күндө көмүр жок. Сатууда жок. Себеби биз буларга эскерткенбиз. Буга чейин сатып аткан 10 сом, 11 сомдон. Буларга биз айттык, сатып алгыла, эртең 15-инден ушундай чектөө кирет. Баалар бекилген. Ошолор 8,5 сомдон сатасыңар, болбосо биз жоопкерчилигиңерди карайбыз деп ушундай баардык иш-чараларды жүргүзгөнбүз да. Буга чейин дагы эле 14 августта биз ыйгарым өкүлдүн орун басары Тимур Мусурович менен биз чогуу барып Сүлүктүү шаарында
ошол тендер боюнча ошондой эле ошол мына айыл өкмөттөр аким мэрияларга көмүрдүн баалары таш бир жылда бул коомдук жолугушуу болуп өтөт да көмүр өндүрүүчүлөр менен ушундай иш чараларды өткөргөнбүз. Ал жерде ошол жерде бүт баягы тендер боюнча маселе болуп каралып, андан тышкары ошол көмүр өндүрүүчүлөрдүн өздөрүнүн маселелери айтылып, анан бул жактан көмүр ала албай жүргөндөр ошол айыл өкмөттөр кээ биркелер бар да, баягы шахталар бербей койгон. Аларды ошол шахталар менен жолугуштуруп, ошолорду айтып, анан ошол жерде биз карап чыкканбыз. Булардын шахталардан биз алганыбызда буйруктарды БР маркасындагы 3,5 сомдон 5,5 сомго чейин экен да, булардын сатып аткан бааларычы бекилген өздүк нарктары. Ошолорду айтып, анан биз ошол жерде 5,5 сомдон биз айтканыбызда Тимур Мысырыч айтып, ушул наркта болот дегенде, булар ошого короче макул болгондой эч ким баягыдай, бирок бул коомдук жолугушуу болгондуктан айтып, биз ушундай болот, ушул наркта бересиңер деген да Тимур Мысырыч баягы көмүр өндүрүүчүлөргө. Ошол жерде баары макул болуп, келишим баягы жергиликтүү бийлик органдары менен биз жолуктурганбыз да бири-бири менен. Ал жерде алар жолугушуп, алар чыгышып кетишкен да ошондо. Ушундай биз иш-чараларды жүргүзгөнбүз буга чейин. Бүгүнкү күндө ошол кээ бирки жергиликтүү бийлик органдары бизге чыгып атышат да телефондон. Ушундай телефонду албай жатат, кандай кылсак деп консультация алып, же бир маалымат алганы. Анан биз айттык да. Силер биринчиден телефонду ким эле жооп берет да бул боюнча. Биринчиден Сүлүктүү шаарына барып, Сүлүктүү мэриясына кирип, ошолорду жолуктургула десеңер жолуктуруп берет. Анан сүйлөшүң жеринде. Барыш керек да. Бул жерде отуруп алып эле бизге көмүр карабай жатат, бизге телефонду албай жатат дебей. Ким эле азыр ушундай эле көмүрдү берип коет экен. Кыш келатат азыр. Аракетиңди кылыш керек. Мээнет кылып жүгүрүш керек. Анан кийин бир нерсе болот да. Туурабы? Ошого кичине жүгүрүш керек да. Ошол эле мэриялар, акимдер, жергиликтүү бийлик органдар, айыл өкмөттөр. Бүгүнкү күндө дагы эле жакшы күн жакшы болуп атат. Эртең күн сууп калганда эч ким барбай коет. Ал жерде алар да беришпей коет. Ошондуктан ушундай мынандай күн жакшы болуп атканда алдын ала барып, жеринен барып сүйлөшүп, азыр күндө алып алыш керек. Элди камсыз кылыш керек көмүр менен. Биз ошончолук шарттарды түзүп бергенден кийин булар өздөрү кичине кыймылдаш керек да. Мына азыр жогоруда айтып кеттиңиз, сиз райондор боюнча көмүрлөрдүн баасынча. Ал көмүрдүн баасы жана ташып жеткирүү менен баасы эсептелинеби? Ошондой эле көмүрдүн бааларына көзөмөлдөө эртең көрсөткөн, ал баалар андан ашып кете тургандыгын көзөмөлдөй турган кимдер болот? Мындай да, биз биринчиден ошол көмүрдүн баасыны чектеп атканыбызда өздүк наркын, ошол жердеги чыгымдардын баарын карайбыз. Транспортировкасын, баягы ташып келгендерин баарын карап туруп, ошол буйрукту чыгарганыбызда биз ошол качан мына баа өзгөрүп, же болбосо кээ бирде мындай болот да. Биз бул атаандачтык чөйрөсүндө карап жүрөбүз дагы бул товарлардычы. Дефицит болуп калганда, жок болуп көмүр эч ким сатпай койгондо. Ошондо бааны өзгөртүш керек болуп калат да. Мисалы азыркы 8,5 сомдон кээ биркелер кымбат, аяктан да кымбат болуп, бияктан да кымбат болуп, эч ким алып келбей койсо, элге көмүр болбой калат да. Ошондо анан биз башкарттан көмүрдүн баасын өзгөртүш керек болуп калат да. Ошондо приказда биз ошол мезгилде биз ошол көмүрдүн баасы өзгөргөн мезгилде деп туруп карап туруп кайра каралсын деп бекиткенбиз. Буйрукта. Көмүрдүн баасына мына туруктуу кармап турууда өзгөчө азыркы учурда базарга көмүр өндүрүүчүлөр эмес, мындай ортомчулар көбүрөөк чыгышат да. Анан ошолордун арасында дагы ушул бааны туруктуу кармоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүзбү ушул боюнча? Албетте, биздин ишибиз ошол да. Түшүндүрүү иштерин алдын ала ошол бааны көтөрбөө боюнча түшүндүрүү иштерин жеринде барып, ошол сатуучуларга биз элдин көйгөй бүгүнкү күндө кандай болуп атканы боюнча, анан булардын кандай көйгөйлөрү болуп атат, бул боюнча сурайбыз. Не себептен мындай болуп аткандыгын тууралуу себептерин аныктайбыз. Ошол боюнча анан биз карап туруп ошого карата түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз да. Себеби биз жеринде ошол себептерин аныктап алсак, бул иштин аягын билбейбиз да. Биз эртеңки күн кандай болушун.
Биз алдын ала билишип турушубуз керек да. Ошон үчүн баягы көмүр сатуучулардан ошол көйгөйлөрүнү эмне болуп атканы, жеринде кандай болуп атканын биз ошо жерине чейин барып сүйлөтүүгө, биз өзүбүз көзүбүз менен көрүп, алар менен баягыдай эмне себептен, кандай болуп атканын, канчадан алып аткандарын баарын сурап турабыз. Ошону аныктабасак биз билбейбиз да анда. Биз билишибиз керек да алдын ала. Ошон үчүн түшүндүрүү иштерин биз онун жүргүзөбүз да. Чындарга мына ушул боюнча азыр көмүрлөрдүн баасы коюлуп турат бардык район шаарлардачы. Анан ал жерлерде ушул көмүрлөрдүн отун базасын ачуу боюнча, ал жерге көмүрдү жеткирүү боюнча жергиликтүү бийликтин аракети кандай болуп атат? Жерлерде ошол айыл өкмөттөрүнө кандай дайындап жатасыздар? Ушул боюнча дагы айтып берсеңиз. Статистика боюнча, официалдуу статистика боюнча 50-ге жакын көмүр өндүрүүчү ишканалар бар. Алар тарабынан жалпы өндүрүлгөн көмүрдүн көлөмү уже миллионго жакындап калдык. Бирок жанагы Майдан айыл аймагында алыскы тоолордо жайгашкан бел алма көмүр кенинен өндүрүлгөн көмүрдү эске албаганда, бизде өзүбүздүн региондо жанагы ошол эле Баткен, Лейлек, Сүлүктүү зонасында өндүрүлгөн көмүрдүн көлөмү бир жылдагы объему 300-350 миң тонна. Өзүбүздүн жанагы күнүмдүк анализ жүргүзгөндө биздин ички потребностибиз, керектөөбүз, ички керектөөбүз эми 130-140 төгөрөгүндө болот. Анын ичинде 100 миң тоннага жакын көмүр именно калк турак жайларын жылытууга алат. Ошондо областтын аймагында өндүрүлгөн көмүр негизинен жанагы эми айтып атпайбызбы, жанагы Беш Арча талаасында өндүрүлгөн көмүр бул жол шарты татаал болгондугунан ал көмүрдү бизге мындай статистика менен эле зачет кылынып атат, бирок ал көмүрдү Баткен областына алып келиш Алай району аркылуу, Ош областынын Алай району аркылуу жол менен тартылып келет. Карьердик ыкма менен өндүрүлгөн көмүр ал өзү арзан болгону менен жана жол киреси менен ал көмүр баары бир бизге жеткенде уже 5,5-5,5дан өйдө болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан биздин негизги потребительдер калк өзүбүздүн жергиликтүү көмүрдү жагып эме кылып калган. Биздин регионго сырттан көмүр, башка региондордон көмүр тартылып келбейт. Өзүбүздө өндүрүлгөн көмүр өзүбүздүн ички жанагы социалдык маданий объекттерге жана калкка толук жетет деп эме кылабыз. Анткени биз айтып атпаймынбы, жанагы 350 миң тонна көмүр өндүрүлүп аткандан кийин бул 2,5-3 эсе көп өндүрүлүп атабыз. Албетте бул көмүрдүн сапаты өтө жакшы болгондуктан бул көмүр жалаң эле Баткен эмес, башка региондорго, Ош, Жалал Абад, Таласка чейин, Өзбекстанга негизги потребитель Өзбекстанга кетип атат. Аны статистика деле бизге тастыктап көрсөтүп берип атат. Негизги максат бизге ошол кыш-кыш мезгилинде калкка максималдуу мындай жагымдуу шартта арзан баа көмүр жеткирүү, сапаттуу болушундай эле. Бул жерде биз практикага киргизгенбиз, эми топливный база деп атабыз, жанагы көмүр сатуу пункттары. Көмүр сатуу пункттары негизинен жанагы жеке ишкерлер тарабынан эме кылынып атат. Көмүр менен камсыздыгы түзүлүп атат. Бул деген жанагы базарлардын бир бурчтарында же жанагы калк көп каттаган жерлерде ошол топ базалар ачылып эме кылып атат. Негизинен бул топ базаларды бааларын көзөмөлгө алуу бул антимонопольный служба дагы жүргүзүп атат, жергиликтүү бийлик органдарына. Андан тышкары элдерди калкты арзан көмүр менен камсыз кылуу үчүн бизде практикага киргизилген 2-3 жыл, акыркы 4-5 жылдан бери айыл өкмөттөр өздөрү Сүлүктүү шаарынын негизинен Сүлүктүү шаарынын кенчилери менен барып түздөн түз келишим түзүп, анан кийин жанагы жол чыгымдарын эске алып, эми ортомчулсуз көмүр жеткирүү. Бул эми негизинен жанагы керектөөнүн 30%-ын эле түзөт. Негизинен баары бир калк базардан көбүрөөк эме кылат. Айыл өкмөтү алып келген эме бул негизинен уже жанагы аярлуу катмар, анан кийин жанагы үй бүлө турмушу мындай оор үй бүлөлөргө эме тизме бейне эме кылат же ачык сатууга койгондо деле уже элдер
ошол дайындалган пунктка барып туруп сатып алууга шарт түзүлөт да. Андан тышкары 2 жылдан бери мамлекеттик ишкана, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы бизге эми анткени негизги монополист катары негизги көмүр чөйрөсүндөгү өндүрүүчү ишкана болгондуктан алар да бизге жардам беребиз деп ошол Алай районунан жанагы Алай башка региондордон арзан баадагы көмүрдү алып келип туруп сатууга аракет кылышат. Быйыл деле ошол жергиликтүү калкты арзан көмүр менен камсыз кылуу үчүн бир 13 локацияны дайындашты, сурашты. Ошол жерге биз Кыргыз көмүр тарабынан жанагы 5,5-6 сомго чейинки баадагы көмүрдү жеткирүүгө алар өздөрүнө ошондой милдет алышканда. Жакшы. Анан дагы эң негизги маселе мына Баткен облусунун аймагындагы ооруканаларды, социалдык объектилерди көмүр менен камсыз кылуу дагы сиздердин көзөмөлдө болуп атабы? Ушул маселе дагы кандай жүрүп атат? Бул социалдык тармактагы объекттер албетте өзгөчө көзөмөлдө турат. Анткени бул тендердик процедуралары бар, жана көмүр сатып алуу боюнча мамлекеттик сатып алуу процедураларынан өтөт, келишимдер түзүлөт. Мамлекет тарабынан акча бөлүнгөндөн кийин бул эмеге маселеге министрлик тарабынан, анан кийин тийиштүү органдар тарабынан өзгөчө көңүл бурулат. Бүгүнкү күндө мисалы саламаттык сактоо тармагында мурдатан эле жанагы бейтапканаларга 2400-2500 миң тоннада көлөмдөгү көмүр керектелет экен. Бүгүнкү күндө 50% көмүр ташылды деп уже маалымат берип атышат. Анан кийин билим берүү тармагында жанагы мектеп, бала бакчаларды мамлекеттик мектеп жана бала бакчаларды көмүр менен камсыз кылууда бүт район шаарларда тендердик процедуралар өткөн, келишимдер түзүлгөн, акча каражат маселеси баардык министрликтер менен чечилген. 15,5 миң тонна көмүр керектелет. Бүгүнкү күндө 30% көмүр ташылды деген уже отчетторду берилип атат. Каражат маселеси боюнча пока проблема жок. Көйгөй жок. Эң эле чоң көйгөй ушул баалар боюнча болот да. Буюрса, мына алдыда дагы көп иштерди жүргүзөсүздөр. Көмүргө болгон баа бул бир гана социалдык экономикалык маселе эмес, бул саясий маселеге айланып кеткен учурлар дагы болуп келген да. Ошондуктан көмүрдүн баасын туруктуу кармап туруу боюнча Мукаддас Сапарбаевич, ушул сиздер дагы эмне иш аракеттерди ушул жүргүзүү керек? Эмне маанилүү деп ойлойсуз дагы? Эми бул жерде сиз айтып кеткендей, биринчиден мына жергиликтүү бийлик органдары ошого тиешеси бар мекеме ишканалар ар дайым өзүнүн мониторингтерин жасап туруш керек да, бизден тышкарыда, биз менен биргеликте. Ошол мыйзамда да ошол көргөзүлгөн, ошол 455-токтомдо ошол монополияга каршы жөнгө салуу кызматы менен биргеликте жергиликтүү бийлик органдары ошол бирге чыгышсын деп ошол көмүрдү көзөмөлдөө боюнча. Эми ошону баардыгыбыз бирдей карап турсак, мисалы, ошол көмүр сатуучулар бааны эле жогорулатканда, эми биз кээ бирде көрбөй калабыз. Кээ бирде ушундай мемелер болгон, случайлар. Мына жерде ушундай көтөрүптүр, мынандай болуптур деп телефондорго тартып, анан бизге таштаган. Былтырлар ушундай случай болгон, көтөрүлүп кеткен учурда. Анан биз барып ошолорду аныктап туруп, алардын жоопкерчиликтерин карап, айыппул салганбыз да. Айыппул салып, аны карап турабыз да ошентип. Эми көтөргөн болсо биз аларга айыппул салабыз да, жоопкерчиликтерин карайбыз. Ошентип бул сектөө киргенден кийин биздин ишибиз ошол. Негизи жөнгө салуу. Ошондой иштерди биз көбүрөөк жүргүзөбүз. Күнүн бир аптада болсо бир 4 жол, 5 жол чыгып турабыз Баткенде. Мындан тышкары дагы башка район шаарларга чыгып турабыз. Ошо жергиликтүү бийлик органдары менен алар өздөрү да чакырышып турат. Мындай байланышып турабыз телефонда ар дайым кандай болуп атат. Алардан маалыматтарды алып турабыз дайыма биргеликте. Ушундай көзөмөл жүргүзүп, көзөмөл жүргүзүп турабыз да биз. Бул эми 90 күнгө кирет. Ошол 90 күн ичинде биз ар дайым мындайча айтканда
көзөмөлдөө карап турабыз да. Чынар Эгешовна, жергиликтүү бийликтен кандай талаптар болот сиздер тараптан? Биз эми жанакы отчеттук материалдарды апта сайын жума күнү жана дүйшөмбү күнү базардагы болгон көмүрлөрдүн бааларын, анан кийин көмүр сатуу пункттарды боюнча маалымат алып турабыз. Андан тышкары эми бул маалыматтарды бизге негизинен жергиликтүү бийлик органдар анан кийин берип турушат. Андан тышкары сверканы биз башка ишканалар менен, органдар менен жүргүзүп турабыз сверканы. Анан кийин действительно жанакындай бирке келишпестик же разная эме мындай эме деп коет. Маалыматтар дал келбестик учурларында штабтын эме отурумунда же выездной көчмө жыйындарда же атайлап барып туруп текшерүү иштерин жүргүзгөнгө аракет кылабыз да. Рахмат. Анда эмесе ушуну менен берүүбүз соңуна чыгарабыз. Алдыда кылычын кармап кыш келатат. Кыштын ошол кандай болоруну биздин экономика өнөр жай тармагынын даярдыктары эмес, жалпы эле жарандарыбыздын өзүнүн даярдыгынан дагы көз каранды экендигини унутпасак. Биздин бүгүнкү актуалдуу маек берүүбүздө Баткен облусунда кышка карата камылга тууралуу сөз кылдык. Ал эми берүүбүздүн коноктору облустук өкүлчүлүктүн экономика жана регионду комплекстүү өнүктүрүү бөлүмүнүн баш катчысы Тажибаева Чынара Эргешовна жана ошондой эле Баткен облустук монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын бөлүмүнүн башчысы Исаев Мукадас Сапарбаевич болушту. Силерге чоң рахмат. Берүү соңуна чыкты. Берүүнү мен Мамажан Молдоев алып бардым. Саламатта калыңыздар.